жерден алсаң аттарга жеткирбей. Сүйлөшүп жүрүп атабы башка Сары Өзөн чүйүнүн командалары менен? Мен жеке оюмда Акыркы 3 жылда баягы командада вакуум болуп калганына, боштук болуп калганына эмне себеп болду? Берки аттарга караганда сынамга жок болот экен, буттар кичине. Суу Самыр командасында кимдер ойнойт ошондо айтып койбойсузбу? Алар кандай тайгазанда болобу, жерде болобу утуп коет да. Кыргызстан курама командасы Казакстандын ичинен Казакстандын сборной тайгазандан алган эсебесинде жок. Кудай буйрса биз силерди үмүткө бактайбыз да. Биздин бермекчи. Сиздин көз карашыңыз, эгерде Өзбекстанда таза оюн боло турган болсо, Казан болобу, Чийин болобу барып ойной бериш керек. Урматтуу YouTube'дагы биздин көрүүчүлөр, эфирде Талаадагы ток-шоу. Биздин ток-шоу бүгүн бир башкача болуп турат. Орусиядан өзүңөр көргөндөй эле буга чейин улакты. Ошол жака көргөнү барган өкүлдөр азыр мына кайра Кыргызстанды көчтү учуп баратып, 3 саатка самолетубуз мындайча айтканда задержка болуп калды, кармалып калды. Мына ошол убакытта тек кетирбейли деп көкбөрүн жакшы билген адамдардан бир сыйра көкбөрү тууралуу, айрыкча Орусиядагы көкбөрү тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Шереметьево аэропортундабыз. Биринчи жолу Талаадагы ток-шоу Кыргызстандын аймагынан чыгып тартып болуп турат. Бирок кыргыз тилде тааныштырып коеюн, бир сыйра тааныштырбасам деле жакшы таанып болушар керек. Ошентсе дагы Сары Өзөн командасынын жетекчиси Рамис Жунусалиев жана ошондой эле белгилүү улакчыбыз биздин Рустам Тыналиев. Бул дагы Сары Өзөн командасынын оюнчусу. Эмесе Россиядан келаткандан кийин Москвадагы көкбөрү тууралуу бир сыйра сүйлөшөлү. Жалпысынан кандай сизге сезимдерди калтырды Москвадан көкбөрү? Assalamu alaikum. Биринчиден ушул Россиянын күнү деген чоң фестиваль болду. Фестиваль биринчи жолу ушул фестиваль болуп, бирок биринчи жолу ушул фестивалда биздин улуттук оюн көкбөрү кирип жатат. Бул андан жакшы жашайм. Оюн жакшы өттү. Ошол эле Таджикстан, Өзбекстан жана ушул Москва командасы биздин Кыргызстандан келген курама команда катышып, оюн жалпы жакшы өттү десек жаңылбайбыз. Рустам мырза, командалардын деңгээли мындайча айтканда космос эмес, бирок башталышы жакшы болуш керек. Кандай деп айтасыз? Башталышы жакшы экен. Дагы Кыргызстандан атайын ушундай Россияда көрүп көргөнү келген. Көрүп аткан жакты оюндары. Пакистандан, Өзбекстандан, Кыргызстандан келген. Эми аттарын байкадыңыз да, Москва командасы. Эми бул жерде аттар тууралуу айтып кеткенде, атуу менен эле Москванын аттарын айтса болот. Себеби өзбек тажиктер ошол эле аттарды билмеди. Аттарга кандай баа бересиз? Мындай кукунуска толдубу аттар? Аттар чынын айтканда эле начар экен. Бул жерде багылып, постоянно катталып турбайт экен. Бул жерде 15-20 болгон аттар экен. Кыргызстандан келген аттар. Аларды кандай десем, бул жерде ар ким акча төлөп минип, мындай убакка чаап үйрөткөн аттар. Бир колдо кармалбайт. Бир кол. Кээ арык экен, кээ эсемис экен, ушундай экен. Жакшы экен. Рамис байке, ошол аттарды кантип кармаш керек негизи мындай табында болуп туруш үчүн? Баягы кандай кеңештерди берет элеңиз да Москва бүгүнкү күндө бар атты максималдуу эффективдүү колдонуш үчүн? Эми биринчиден ушул жерден турнирде өткөн Нурбек байкеге ыраазычылык билдирип кетет да. Өзү мигрант болуп, бөлөк элде, бөлөк жерде иштеп, ошого карабай, ушул жерде өзү үйүндө аттарды кармайт экен да. Аттарды кармап, эми негизи команданын аттарын кармаш өтө оор да. Анткени бул жерден бөлөк жерде болсоң, бөлөк элде болсоң, андан тышкары өзүңдү бакмак үчүн дагы башка аттарды чогултуп команда түзөм деген бул чоң, мындай айтканда, түйшүк. Чоң түйшүк тапып берет да. Ошон үчүн
Бул жерде Россияда жакшы аттар көп да. Жакшы аттар көп, анан баасы да арзаныраак болот да. Биздин Кыргызстанга салыштырмалуу бул жактын баалары арзаныраак. Аттардын баалары, Аттардын баалары арзаныраак. Анан бизде Кыргызстандын көбүнчө ушул Россиядан аттарды жыктылар ташып атпайбы Кыргызстангачы. Ошол Нурбек байкелерге ушул жерде жана биздин көкбөргөн кызыккан мекендештерибизге ушул жерден команда түзөбүз дегендерге оюн айтып кетет да бир. Жакшы аттарды топтоп, демек Кыргызстандан барып ат алып келгенче Россиянын өзүнөн эле алган. Ушул жерден эле убара болбой эле ушул жерден алып үйрөтсө болот да. Эми чоң каражатты талап кылат. Анткени алып келип эле үйрөтүп алганда анын оюнга кирип кетпейт да. Эми өйдө ылдый болот. Кээ бирөө оюнга жарабай калат, кээ бирөө жарайт дегендейчи. Бирок эгерде биздин максатыбыз ушул жерден команда түптөйбүз, команда чогултабыз, анан ушул оюнду өнүктүрөбүз деген ой максатыбыз чын дилибизден болсо, биз ошол эмеге жолго барыш керекпиз да. Аттарды алып, бир жерден кармап, аларды багып, машыгууларын өткөрүп, керек болсо биздин Кыргызстанда федерацияга айтып, биздин мыкты убакчылар, Рустам ошол мыкты убакчыларыбызды Манас Ниязовго окшогон, Сейитбек Анарбековго ошол балдарыбызды алып келип ушул жерден ошол балдар менен машыгууларды өткөрүп, аларга стимул берип дегендейчи. Ушундай жакшы жактарды кылыш керекпиз да. Бул жалпы биздин Көкбөрү федерациясынын иши. Анан эгерде ошол эл аралык деңгээлде жакшы максатка жетебиз десек, биз ошондой иштерди кылыш керекпиз да. Сонун болот. Болот, Жанагы Рустам мырза, мына Камис байке айтып атпайбы, аттарды Россиядан эле алып, ошол жактан эле көндүрсө болот депчи. Силер ушул тажрыйбадан өттүңөр да, баягы Арабияга барып келгендечи, аттары көп барганда. Бардыңар силер да, силер эле. Анан ошол жакта мисалы арабтын бүлүк аттарын эле чаап калдыңар да, мындайча айтканда. Кыска аралыкта канчалык көндүрүш канчалык мүмкүн дегендей да. Мисалы үчүн такыр эле көкбөр ойнобогон атты үйрөтүп көндүрүчү. Ошо мисалы Россиядан эле сатып алып турган болсо, Арабияда силер кандай болдуңар? Арабияга барганда арабтардын аттары менен алар кички булакка жинашканда жарабайт да, алардай. Чапкан. Эң кесек бир жагына кээ көтөрө албай жүзүп калат. Аны көрүп аттык. Бирок кээ бирөө мындай бат эле үйрөнүп калды. Оюндарга покатательный оюн болот. Токтоп, кайрылып, казанын түбүнөн алысыраак жакын өтүп, мындай үйрөтүп алды. Мындан үйрөтсө деле болот, эми кээ бир ат баттан өтүп, кээ бир ат өзүнүн ичине эмес да болуш керек. Ушулмо бүлүк аттар кийинки жылдары эле негизи көкбөрүгө көбүрөөк аралашып калып атпайбы? Таза кандуулар болупчу. Ушулардын артыкчылыгы, кемчилиги эмнеде негизи мындай? Чаап жүргөн. Булардын артыкчылыгы оюн көкбөрү аябай өнүгүп, ылдам оюн болуп баштады. Анан ошол жана бүлүк аттарга азыркы балдарда бат эңип, чаап барат, бүлү туруп кетишип, ушундай оюн аябай өзүп атат да. Анан азыр бүлүк аттардын жакшы жери баягы жерден алсаң аттарга жеткирбей кетип атат. Ошол жагынан кичине эме болуп атат да. Бирок берки аттарга караганда сынамгай жок болот экен, буттар кичине эрте кетет да. Буттар ич керек эми аларды бүлүккө дайындап неткен, биз токтотобуз, бирөөнү урдурабыз, кайрыйбыз, ошондо кичине буттарына травма болуп калат. Балким ошондуктан Москвадагы өкүлчүлүктөр дагы Кыргызстандан алып келип аткандыр аттарды. Же аны деле көндүрсө болобу? Эми эки жагы бар да. Кыргызстандан даяр аттарды алып келип бул жерден баксак болот. Бул жакта даяр эмес аттарды даярда сатып болот да. Кыргызстандан алып келсек, жол киреси, анан Кыргызстанда даяр аттар кичине кымбатыраак да. Баасы. Бул акча каражатка берилип такалып да. Эгерде албетте Кыргызстандан даяр аттарды алып келип бул жактан балдар минип ойношто өздөрүнө жеңилирээк болот деген ойдомун да. Бирок убара болбой, бул жерден деле кызыгаттуу балдар, ойной турган балдар болсо, бул жерден деле даярдаса болот. Мисалы
ошол эле аттарды биз атты туулганда эле улакка жарап түшпөйт да. Биз деле даярдап атат, үйрөтүп атат. Кыргыздын жигити дүйнөнүн кайсы бурчунан болбосун атты даярдап атат. Мындан эмес керек да. Аракет керек да. Негизи Москвадагы командага биздин мекендештерге, кыргыз мекендештерге Рустам кандай кеңеш берет элең? Кандай кылыш керек алар көпкөрүнү өнүктүрүш үчүн? Балдар эмне кылышы керек? Биринчиден бул жакка көпкөр ат керек. Аттарын жакшылап камтап, ар бир бала ат раста болбосо, командир келип эле 4-5 ат менен ойноп, ал бүткөндөн кайра 4-5 ат менен ойношсо болбой кетсе эле го дейм команда. Ар бир бала 12 ат болбосо, бир бала жакшы ат багыш керек. Негизи могу айтып атпайбы өздөрү деле? Ат мындай күндөрү арендага берилип эле ичарага бирин бири эле мүнүп жүрөт деп. Туруктуу бир кожоюн болбогондочу, атты минип турган үстүндөчү, адам болбогондо атка канчалык таасир этет бул? Макул оюнчуга келе берет экен, аттын өзүнө канчалык таасир этет? Кандай болуп калат? Маргин маргандай минет атты. Жай минет, аяп. Бирөө чапкылайт. Бирөө чапкылайт. Ат деле басып ошондо көнө бересиз да, мисалы. Күнгө коркуп көрүп эле бир күнү жай бирөө минип салап сыйпап койсо ошого көнөчү. Ушундай. Бир эле киши өзүнө минип таптап ошо. Ганыш байке, Москваны бүтүрдүк, Сары Өзөнгө келели. Азыр көп сурап атат да, Сары Өзөндө эле сурап койбойсуңдар. Сары Өзөндүн келечеги кандай болот? Качан чүй бирдиктүү команда болуп чыгалы деген оюңар барбы? Эмне пландарыңар бар деген? Сүйлөшүү жүрүп атабы башка команда, башка Сары Өзөн чүйдүн командалары менен дегендей? Биз эми көкбөрү биздин кыргыздын оюнунда. Ошол эле бир убактарда ошол эле Сары Өзөн командасы дөңгөрөк Кыргызстанда биринчиликти бербей жүргөн убактыбыз болгон да. Ошол Сары Өзөндү көргүбүз келип атат да азыр чүйлүктөрүңүздөр. Эми сабыр кылыш керек да, кичине Кудай буйруса эми биз деле эми мисалы бүгүнкү күндө талас достук командалар күчтүү болуп атса, эртең дагы ошол Нарындан чыксын командалар, Баткенден, Жалал Абадтан чыксын командалар. Ал жактан да көбүрөөк өнүгүш керек да. Мындайча айтканда пауза алып атасыңарбы? Ошол эле мисалы талас командасында биздин Сейитбектер жигитибиз бар, Сары Өзөн жигити. Ошол эле достуктун катарында биздин Сары Өзөндүн балдары бар, мисалы чүйдүкчүлөрчү. Бул эми чүйдүк деп бөлүнгөн эмес да. Жок, бул чүй деп мен облус катары бөлүнгөн жок. Мен Сары Өзөн командасы тууралуу айтып атам да. Негизи баягы баары деле облустун атынан чыгасыңар, анан бирдиктүү бир команда жок болот да. Мен ошону айтып атам да. Негизинен Сары Өзөн чүйдүн пейили кенен да баарына биринчи элге беребиз дегендейчи. Анан Кудай буйруса биздин жакшы ниеттерибиз бар. Кудай буйруса биз ошо 9-май турниринде биринчи бүктөлдүк. Жаңы. Буга чейин 2-3 жыл мурун болгонбуз. Буйруса могу 31 оюндарды жакшы даярданып, аттарыбызды күчтөп, керек болсо курамыбызда балдардан алмаштырдык дегендейчи. Эми спорт болгондон кийин жеңишке умтулабыз да, Кудай буйруса. Мен көрөрмандарга айтып кетем. Кудай буйруса биз силердин үмүтүңөрдү бактайбыз да, биздин көрөрмандарга. Рустам, алдыда кандай пландар бар? Кайсы командага чабасың? Эмне кыласың? Бир жак дагы бир чоң командалар менен контракт түзүлүп атабы? Же өзүңөрдүн командаңар күчтүү болобу? Эмне пландар бар алдыда? Эч кандай азыр команда кетпейбиз. Башынан эле ушу чүйдө чабып чүйгө эле чабабыз. Байкелер менен. Чүйдө эле. Чүйдө эле. Жаңы бир оюнчуларды алып келели, же болбосо бир кандай бир күчтөлөрү деген бир 9-май силердин намыс танытыбы дегеним да. Биздин балдар чынын айтканда күчтүү болду.
işte oynab жүрген тажрыйба болду. Бизге бала деле чын айтканда көп деле керек. Ичиңер деле күчтөш керек ал. Азыр өзүбүз ынтымактанып аттарыбыз болсо жакшы болчу. Командаңар 9-майдан кийин кандай сабак алды? Кайсы жериңер күчтөш керек экен деп ойлоп калдыңар? 9-майда биз Рамисбек айткан 3 жылдан өттүм арга жакта тартып, тарадан тараганы кээ бир балдар башка жакта кээ бирөө тартпай калыптыр. Ошондой эле аттар деле 3 жылдан бери арга жакта ойноп, кээ бирөө почти 1 жылдан ашык туруп калды. Мен билбей ошо үчүн 9-майда чын айтканда аттар кичине эметип калды. Даяр болбой калса, көрсөм Рустам деле ушинтип айтып атпайбы? Рамисбек, могу 3 жыл, акыркы 3 жылда баягы командада вакуум болуп калганына, боштук болуп калганына эмне себеп болду? Эмне себеп бул 3 жыл? Мындай болду да. Биз Сарыжан командасы 2016-жылы ошол жылы акыркы жыл ойногонбуз. Ошол жылда турнирлерди баарын утканбыз. Өзүңүздөр билгендей көчмөндөр 2016-жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөрдө биздин Сарыжан курамынан 7 бала курама командага кирген. Негизги ошо курам Кыргызстан курама командасын Сарыжан жигиттер төптөгөн да. Анан 2016-да ошол көчмөндөр бүткөндөн кийин бир ушундай бир ар кандай себептер болду. Акча каражат маселеси болду дегендей. Ошол көбүр бул каражат талап кылган оюнда. Анан биз ошол учурда бир убактылуу эс алабыз деп чечкенбиз. Убактылуу ошол команданы балдарга мүмкүнчүлүк берели. Бизде ал учурда контракт менен эч ким ойночу эмес. Баары өздөрүнүн жеке намыс деп ойночу. Анан биз ошол 2 жылдан ашык убакыт балдарга мүмкүнчүлүк бердик. Барып бөлөк команда менен контракт түзүп, ичине өздөрүнүн үй бүлөлүк каражаттарын ичине базасын оңдоп алсын деген ой мененчи. Эми анан балдар өздөрү көрдү, ар бир команда ар кандай команда бар ойношту, урулушту, согулушту дегендейчи. Анан кайра бир мүмкүнчүлүк болду. Кайра баарын чогулткангачы. Ошол эле бир калп айтпасам 80-90% ошол эле курам чогулду да. Ошол эле балдарданчы. Анан жалпысынан айтып кетейин турган болсом, бирок биз ушул Кыргызстандагы Сары Өзөн, достук же биримдик же ынтымак деп бөлүнө бербейли. Мен жеке оюм да. Биз ушул көкбөрүнү азыркы күндө ушундай бизге мүмкүнчүлүк болуп атканда эл аралык деңгээлге алып чыгыш керекпиз да. Рустам мырза, мынакей эл аралык көкбөрү тууралуу сөз болуп кетти. Кудай буйрса быйыл дүйнөлүк чемпионат Өзбекстанда болуп дегендей болуп атат. Эгерде аякта казаны жок оюн болсо, негизи ошого жакыныраак болуп турат да. Кыргызстан позициясы кандай болуш керек? Жана жеке сиздин оюңуз кандай? Бар ойноо беришибиз керекпи же дагы башкача дагы болуш керекпи? Өзбекстанда өткөн, аяк азыр курам кайсы балдар барат, кайсы балдар ойнойт. Мен жек коюм, неже барып көкбөрү кыргыздар, улаштар, любой жакта казактарбы, туугандардан күчтүү да. Жек коюм күчтүү. Алар кандай тайгазанда болобу, жерде болобу, утуп коебуз да. Утабыз. Анан ошо кишинин биздин жетектеп барган байкерлер, биздин федерациянын немелери кичине сыяктуу правиласын биздин ойноп аткан правилалар болсо, алар жөндөп. А жерде эмеде болуп турат, чийин ойногондо жерде камчы көтөрүп атышат. Ушундайлар болуп атат. Кээ бир балдардын тартысы кетип атат. Ошого мындай чара көргөн эч ким жок да. Эгер андай болбой, таза оюн боло турган болсо, Өзбекстан болобу, Казакстан болобу, чап болот да. Демек, жалпы жонунан айтканда сиздин көз карашыңыз, эгерде Өзбекстанда таза оюн боло турган болсо, казан болобу, чийин болобу барып ойной бериш керек. Ошондой эле көз караштасыз. Рамисбек, сиздикичи кандай? Биз эми бир сыйра өзүңүз деле жана түшүндүрүп айттыңыз. Бирок Кыргызстан эмне үчүн Өзбекстанга бардык шартына макул болуп барышы керек? Эмне үчүн? Суроо ушундай болсун. Эми мындай да,
Айтыңыз. Өзбекстанда ойынға азыр кечелер жерге болобу, казанга болобу депчи. Жерге болот, жер улак болсо эми бул маселен абдан бир учурда биздин мамлекетибизде аябай талкуу болду. Эмнеге биз көкпар тартышабыз депчи. Бул көкпар деген бул жерге тартышпайбы. Биздин федерациянын түзүлгөнүнө 20 жыл болду да. Акыркы 20 жылда биз Казанга тартабыз. Буга чейин биздин ушул байкелерибиз турат, агаларыбыз, аталарыбыз турат. Бүт бар жерге тартышкан. Өзүңүз билесиз. Туурабы? Эми барып эле Өзбекстанга жерге тартышып дегенден алыспын. Бирок биз эгерде эл аралык көкбөрү федерациясы өткөрсө ошол турнирди, көкбөрү федерациясы, анда сөзсүз түрдө көкбөрүнүн эрежеси болуш керек. Эгерде ошол жакта мисалы бөлөк жанакы чогулган бир мисалы эки мамлекет болобу же ошол казак тараптан болобу же өзбек тараптан болобу өзүнчө чогулуп алып өткөрсө анда алардын эрежесине биз баш ийишебиз да. Бирок жалпы тарыхты алып келсек, көкбөрүнүн тарыхын алып келсек, мен калп айтпасам Казакстан курама командасын Кыргызстан курама командасын Казан улактан көбүрөөк уткан. Казакстан бизди Казандан көбүрөөк уткан да. Акыркы мисалы мен эсимде жок, мисалы акыркы 10 жылда алсак, биз акыркы 10 жылда бир 2016 жылы уттук Казанданчы. Казакстанда. 2013 жылы биз Азия чемпионат биринчилигинде барып утулдук. Ага чейин клубтук деңгээлде дагы клубтар деңгээлинде биз барып бир учурда Каулан командасына Кожомкул командасы өткөндө. Ага чейин дагы сборныйлар барган. Менде жалпы азыр айта албайм бирок. Мындай болжол айтып, биз эми аэропортто жүрөбүз багы. Сиз даярданган жоксуз бул интервьюга деп. Болжол бар да, бирок статистиканы карасак, ошондой мен Казакстан көбүрөөк утканда биздечи. Биз Казакстандан барып Кыргызстан курама командасы мен эсимде жок ошо утканычы. Кыргызстан курама командасы Казакстандын ичинден Казакстандын сборныйын тайгазандан уткан эсимде жок. Рустам мырза, мына силер эми баягы чүйдүн убакчылары ошо Казакстанга көбүрөөк барып ойноп жүрөсүңөр да, эми мындай көп эле чыгасыңарбы? Суроону ошондон баштайынчы. Анан барганда кайсы эреже менен көбүнчө ойнойсуңар? Мындай ичара эле чакырып силерди конокко же болбосо келип ойноп кой деп деле мындай неофициальный турнирлерге, бейрасмий турнирлерге чакырып берсе керек. Же андай жокпу так карым-катыш? Мындай бар, чакырышат, биз барбайбыз. Мен ишке бара элекмин да, чакырып. Бирок сизди чакырып жүрөт. Клубун ойноп, же биз немеге чакыруулар болгон, бирок мен барбайм. Барбашыңызга эмне себеп? Мага колдошо, жумуш. Жеке таарыныш эчтеке жок. Жок, андай. Рустам айтып кетпедиби? Казактын көкбөрүчү биздин да досторубуз бар. Азыркы күндө жогорку лигасында ойногон. Баары эле Казанда атат да. Соц тармактан комментарийлерди окусаңыз керек. Казак эли өзү деле Казанда атат. Бул жерден бир айрым бир жетекчиликтер тараптан болбосо чечим мындай бул бизге келип 31-нде курама командасы менен ойносо эмнеге жаман? Сонун болот. Биз келишимди мындай бекемдеп эки эл биригип алып туруп ушул оюнду өнүктүрүш керекпиз да. Рустам мырза, алдыда Кожомкул балбандын турнири болот дегендей кылып атат. Сиздерде кандай мындай пландар алдыда? Катышасыздарбы? Кандай курам менен катышкандасыздар? Даярдыктар болуп атабы? 27-28-28-29 ошо 2 күн болот. Көрсөм сөзүн Кайрдын атынан эле Самыр деп.
Самурдан бир команда жасабыз. Негизи 7 байстан бүтөн команда 2 шарт. Регламент ошондо болот го. Ошондо 9 командалуу болот. 10 команда. Толук Чечим не ушундай айтылган, бирок кандай болсун өзү Самур деп. Сиздер өзүнчө чыгып атасыздар Сусамыр деп. Так, Сусамыр командасында кимдер ойнойт ошондо айтып коюшпа. Ман Сталик азырынча Болжол менен такталгандар. Куантай, мен, Нуру, Фархат, Аскар, жаш Индерис бар, Таштемир, жаңы Сыймыз деген, Адам деген. Жаңы өспөт. Мындай айтканда күчтүү эле курам экен да. Максаттар кандай эми? Бул курам менен. Сусамырда өтүп атканына карабай бир алыш керекпи? Буйруган көрөсүз. Эми жок, буйруган көрөбүз эми албетте. Балким акыркы орунду буйруган, балким биринчи орун, бирок баягы ички максат да бар да. Сан аракет чогулабыз, дайындалабыз. Ошо Сусамырлыктарды мындайча айтканда көкбөрүгө бир чоң бир мареке менен жеңиш менен сүйүнтөлү деген пландарыңар бар экен да. Комбат кандай жүрөт табалы? Жакшы эле. Манастан бойканы сураса, элдер силерден комбат сурап коюп керек. Жакшы элеби? Ойнойбу Кудай буйрса Сусамырга кожомтулда? Жок, мындай ойнойт. Ойнобойбу. Окчу бир ойнойт. Жакшы эле бирок, Эмнеге ойнобойт? Себеби? Ал атын атты көбүрөөк убакытта дайындаш керек. Сууч кыйын да. Убакыт керек да. Анда кайсы ат минесиз? Өзүм айылдаттарым бар. Башка пока белгисиз. Азырынча. Секретпи? Командалаштар башка ата-аналар болуп калбасын. Жок, андай эле эмес эми. Айылда өзүм үйүнчүгөн аттарым бар. Анда бүтүрөп эле анда ушу менен. Силерге чоң рахмат. Урматтуу YouTube'дагы көрүүчүлөр, өзүңөр байкагандай бүгүн ошо Талаада ток-шоу Москвадагы Шереметьево аэропортунда өтүп атат. Биздин рейсибизде ушинтип кармап калганына байланыштуу 3 саатка жөнө турганча деп элдерге ушинтип кыска нускабы сира ошо Сары Өзөн командасынан интервью алып, анын үстүнө бир булардын да ой пикирлерин, көз караштарын билгенге аракет кылдык. Дагы сира тааныштырып коеюн. Сары Өзөн командасынын жетекчиси Рамиз Жумисалиев, жана ошондой эле белгилүү улакчы, ошол эле Сары Өзөн командасындагы Рустам Тыналиев. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула. Бишкектен жолугушабыз.